Байгазы 6-класстын окуучусу 5 жылдан бери күрөштүн дзюдо түрү менен машыгып келет. Анын эң чоң максаттарынын бири Олимпиада оюндарынын чемпиону болуп, Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу. Бүгүн анын кыялынын бири орундалуу алдында турат. Анткени жаш спортчу бүгүн дүйнө чемпиону Акжол Махмудов менен жолугат. Мен Акжол Махмудовдон путу сынганына карабастан машыккан жактыбы, мага мотивация ошол көп болду. Мен Олимпиаданы ойлобой элем, азыр Олимпиада чемпион болгум келип калды. Кыргыздын сыймыгы болгон спортчунун жаштар менен жолугуусу өсүп келе жаткан муун үчүн чоң мотивация болоору талашсыз. Жолугушууда Акжол Махмудов жаштардын спортко болгон кызыгуусу күчтүү экенин баса белгилеп, аларга кеп кеңешин айтты. Мен жаштардын азыркы учурда мен тренировкасын көрбөгөндүктөн кандай амбициялар бар, кандай таланттуулар бар экенин көрбөй калдым, бирок жакшы суроолор берди. Былтыркы жыл пандемия болуп, турнирлер болбой калды, бирок быйылкы жыл биз үчүн өтө жеңиштүү жылдардан болду деп ойлойм. Анткени кадеттер арасында 2 дүйнө чемпиону болду. Менин оюмча тарыхта биринчи болду. Кыздарыбыз жакшы күрөшөт, жаштар арасында дүйнө биринчилигинде күмүш медаль, коло медаль алып келишти. Жана ошондой эле биздин грек-рим күрөшү, волейбол, спорттор дегиле жакшы өнүгүп, акыркы именно ошо быйылкы жылда бир башка уровеньге чыкты деп ойлойм. Бүгүнкү жолугушуунун максаты жаш спортчуларга стимул берип, спортко болгон кызыгуусун арттыруу. Уюштуруучулар мындай иш-чаралар байма-бай болуп турса, жаштардын таланты ачылып, кыргыз спорту бийиктиктерди багындырат деп ишенишет. Барыңыздар билесиздер, 2-нчи орунду алып келген. Ошону балдарыбызга көрсөтүп, Акжолду үлгү болсун деп, мотивация болсун деп, Акжолду конокко чакырганбыз. Акжол бизге келип берди. Жана не только Акжол, спортту дагы пропагандалоо максатында жаштарды жакшы иш-чараларга, жакшы тарбиялоо максатында ушул иш-чараны өштүрүп жатабыз. Эске салсак, Акжол Махмудов Токиодо өткөн 2020 Олимпиада оюндарында финалдык беттеште венгриялык атаандашына утулуп, күмүш медалга татыган. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.